Эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз түз эфирдебиз. Биздин экинчи коногубуз студиябызда. Аны менен тааныштырайын. Спорттун грэплинг түрү боюнча дүйнөнүн чемпиону, профессионалдуу ММА мушкери, М1 глобал уюмунун топ мушкери, биздин Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону дал ушул аралаш уруш боюнча Бусурманкул Абдибайтулу. Ассаламу алейкум. Мен жанагы алпарчылардай тааныштыра албайт экенмин, кыйкырыпчы. Рингге анан сорлойбу? Жакшы. Кандайсыз? Кандай жүрөсүз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Биздин элибиз менен телекөрүүчүлөр менен саламдашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, Нүтүү телеканалынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга бизден салам. Кандайсың Ардак? Кандайсыздар? Жакшы. Кош келиптирсиз студиябыздан көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Жеңишиңиз менен да бир жолу куттуктайбыз буга чейинки. Рахмат. Эмне жаңылык? Кандай жаңылыктарыңыз бар? Жаңылыктар эми биз профессионалдуу мушкер болгондуктан Менде жаңылык жок деп Жок, андай эмес. Наоборот, Бизде жаңылык көп. Албетте. Буюрса эртеден кечке тренировка, машыгууларыбызда өзгөчөлүктөр бар дегендей. Ошону менен бирге эле жакында жакшы пландар бар алдыда. Буюрса анан алдыда айтып берейинби эле? Айта берейинби азыр эле бар. Сөз калтыралыбы артка? Кыркып аз-аздан айтып беребиз деп. Болду энди. Тамаша. Буга чейинки баягы М1 глобал уюмунда 2020 жылга чейин келишим түзгөнсүз. Анын ичинде 6 беттешке келишим түздүңүздөр эле. Канчасына беттешке чыктыңыз жана канчасы калды? Туура айтып атасыз. 4 контракт боюнча 4 беттеш өткөргөнбүз. Негизи анан да 2 бой калды. Бирок ошол бизде ушундай эме бар. 6 беттешти 1 жылда өткөрсөң дагы контрагың бүтөт. Или 3 беттеш, 4 беттеш өткөрүп, 2 жыл убакыт өтүп кетсе, контрагың бүтөт да. Анан буюрса жакын ортодо уже контракттары бүтүп атат. 2 беттеш демек өтпөй калды, Ооба, ал өтпөй калды. Эгерде азыр ошо М1 глобал уюмунун матчмейкерлери өздөрү ошол алдыда кийинки боюмду чемпиондук куруу үчүн беришебиз деп өздөрү канчадан бери ошол айтып келишат. Бул М1 глобал уюмунун чемпиондук куруу үчүн. Ооба. Ошондой эле мекендештер, күйөрмандар, кыргыз эли баары колдоп коштоп ошо интернеттен дагы көп талап кылышаттар дайыма эле Бусурманкулга качан титулный бой бересиңер деп. Буюрса эми учуру келатат ошол өздөрү айткан могу жаңы жылда буюрса чемпиондук курууга мушташабыз жаңы контракт менен, жаңы дем күч менен дегендей. Жаңы жылда календарда алмашып атат. Анан ошол эгерде чемпион боло турган болсок, бир жолу защита кылабызбы, эми байкаштырып көрөбүз. Анан эми М1 глобал уюмунун акыркы кезектерде байкасаңыздар керек, ошол М1 глобал уюмунун чемпиондору бир жолу, 2 жолу защита кылып эле UFC лигасына кирип атат. Себеп дегенде ошо UFC менен М1дин контракттары бар. Ошо дүйнөдөгү эң чоң промоушен UFC-ге барууга бир бул абдан ыңгайлуу, жакшы уюм, жол. Жакшы. Азырынча ким экени белгисиз. Сиздин беттеше турган атаандашыңыз. Эми жок, белгилүү эле, себеп дегенде ал жакта ошо топовый боецтер бар. Мисалы үчүн ар бири весте, мен полилегкий весте выступать эткендиктен, биздин весте ошол азыр чемпион Нейт Ландвер деген америкалык мушкер UFC лигасына уже кирип кетти. Жакында уже биринчи боюн өткөрөт болуш керек. Нейт экөөбүздүн бойлорубуз көп разборка болуп жүрдү, мындай бирок тилекке каршы жок, америкалык. Анан болбой калды. Ал UFC-ге кетип азыр пояс вакантный турат. Буюрса азыр жакшы мурун Беллатордо мушташкан чоң тажрыйбалуу француз мушкери бар, Энтони Дизи деген. Азыр буюрса мен ойлоп атам ошол эле мушкер деп, себеп дегенде баягы татыктуу мушкер. Буюрса бизге дагы кызык болот ошол мушкер менен бет алыш, мындай мушташып
чыныгы күчтүүлөрдү утуп чемпион болуш биз үчүн сыймык. Баягы болжол менен айтканда кайсы айларда болуп калышы мүмкүн? 2020-нын кайсы айларында? Февраль, март. Февраль-март. Ушул экөөнүн бирөөсү болуп калышы мүмкүн. Даярдык кандай сизде? Негизи бир беттешке канча убакыт даярданыш керек? Мындай жакшы, албетте. өзүңүзгө ишенимдүү болуп калыш үчүн. Албетте, даярдык бул дайындык өтө чоң роль ойнойт бойдо. Себеп дегенде ар бир бойдо өзүнчө даярданып баштайсың. Мен ушул Швецияга Александр Густавсондун залына барып жүрөм. All Stars деген залга дайыма 5 жолу барып келгем сборго. Ошо бир барганда 1 ай, 1,5 ай ошол жакта машыгуу өткөрүп. Анан ошол жаңы жылдан кийин январь айында буюрса Швецияга кетсем деп атам. Кайра эле сбор подготовкага барып ошол жакта 1 ай машыгып, күч кубат топтоп, анан ушу февраль-март айларында бойго даяр болуп калабыз. Себеп ошол жактан дагы тажрыйба топтоп, Кыргызстанга келип өзүбүздүн мекенибизде дагы ошол жарым ай, 1 ай машыгып, анан уже бойго чыксак болот. Бирок азыркы убакта жакшы, ошол формабызды кармап, серкек жашоо дегенде эртең менен машыгуу, кечке машыгуу. Азыр машыгууга кетет турбайсызбы? Эфирден кийин же эфирге чейин машыгып келе жатасызбы? Уже тренировкадан кийин келе жатабыз бул жака. Чарчап дегендей. Силердин чарчаганыңар ушунча болсо анда чарчабай турганда такыр башкача турбайбы? Эң акыркы беттешиңиз бул орусиялык Андрей Лежнев менен болду, э? Украиналык муштар. Украиналык болчу, бул, э? Украиналык. Кандай болду? Эң акыркы беттешим аябай татаал болду деп айткан экенсиз. Ошол рингде эле айткансыз өзүңүз. Чын эле ошондойбу же андан да башка дагы мындай эң оор беттештер болгонбу? Ар бир беттеш өзүнчө оор деп эсептейм. Себеп ар бир соперник индивидуальный машыгып, индивидуальный көз караш болот. Бой анан бирок чынын айтканда акыркы беттешим аябай оор болду. Себеп дегенде бир аз жаракаттарыбыз бар болчу. Анан машыгуубузду ошол чет жакка чыгып машыгып келүү бул чоң күч кубат берет да. Анан ошол бойлордун ортосу да алыс болуп кетти. Андай пустой деп коет, ошо бой өткөрбөй 5-6 ай, 7 ай, уже 6 айдан ашкандан кийин бир аз чувство кете баштайт. Ошол себептерден ар кандай причиналар болду. Бирок Кудайга шүгүр, элибиздин дуасы менен, машыгуубуздун, машыктыруучуларыбыздын эмгеги менен ошол жалпы эле бир ийгиликтер бир эле адамдын ийгилиги эмес, себеп дегенде ал жерде көп мээнеттер, көп эмгектер турат. Ошон үчүн ойлойм кыргыз элинин, машыктыруучуларымдын, бир туугандардын баарыбыздын жеңиши. Жакшы. Бүгүнкү күндө ушул сиз машыгып аткан, сиз чыгып аткан спорттун түрү аябай дүйнөдө белгилүү болуп, аябай популярдуу болуп турган мезгилде. Анан сиз эми кимди үлгү тутуп, кимди кумир тутасыз мындайча айтканда? Ушул спорттун түрүндөгү. Эгерде жалпы эле айта турган болсом, бизге мисалы үчүн мен кумир тутам деп айта албайм, бирок жакшы көргөн боецтерим бар. Себеп дегенде мен ошо ММА чөйрөсүнө аралашып баштаганда эле ошо бразилиялык Жозе Альдо деген мушкер аябай жакшы техникалары. Анан мен буюрса келечекте ошол Жозе Альдо менен беттеш алып барсам деген оюм бар, UFC лигасына кирип ошол жактан. Бул менин аябай бир чоң кыялдарымдын бири. Анан эми кумир дегенде бул кандай десем, пример катары биз негизи мусулман болгондуктан биз өзүбүздүн пайгамбарыбызды алсак болот. Ошол истинный жол деп коет да. Ооба. Ошонун эң биринчи кумириңиз. Биз негизи эле кантип жашашыбыз керек дегенде, пайгамбарыбыздын жолу менен жашасак биз адашпайбыз да. Анан эми конечно албетте бар спорт чөйрөсүндө Мухаммед Али жана башка биз сыйлаган аябай мындай жакшы көргөн спортчулар көп. Хабибчи? Хабиб албетте азыркы замандын эң бир чоң жылдыздарынын бири. Албетте жакшы, аябай сапаттуу мушкер баалайм. Бир тууган катары. Сиздин көз карашыңызда Хабиб жеңиши мүмкүнбү же Тони жеңиши мүмкүнбү? Эми албетте мен биринчиден баягы профессионалдуулук көз караш менен караганда Тони Фергусондун да өзүнчө техникалары аябай укмуш, арсеналдары көп.
Хабиб Нурмагомедов, эми ал кандай десем, непобежденный. Анан мен ойлоп турам, бул жерде Хабибке көбүрөөк басым жасайм, анан болеть этем. Себеп дегенде мусулман, бир тууганбыз дегендей. Анан Тони Фергюсон дагы аябай мисалы үчүн спорттук карьерасын сыйлайм. Бул спортто ушул жеңилүү бул ар кандай боло берет, бирок самый главный адамгерчилик бойдон калыш керек, адамдык сапатты баалап калыш керек. Жакшы. Ушул эле профессионалдуулук баягы көз караш менен караганда, Кайрат Кыргыз менен Мерген Турган мушташта кимси жеңиши мүмкүн? Эми мындай да, мен шоу чөйрөсүн мындай, мисалы үчүн мен тамаша болчу. Профессионалдуу көз караш менен каралабыз. Эми негизи мен ушундай анча-мынча биздин мындай каада салтыбызга каршы туура эмес келген нерселерге өзүм эле каршымын. Андай нерселерге. Жакшы. Сиз баягы бул спорттун түрүнө, же болбосо ушул спортко келүүңүзгө ким түрткү болду? Албетте. Эмне себептен кантип келип калдыңыз? Эми мындай негизи эле бул спортсмен, эмне үчүн мен спортсмен болгонмун дегенде, мен ошо кичке мезгилимде эле спортко аябай жакын болчумун, мындайча айтканда энергичный бала болчумун. Анан ошол айылда жүргөндө эле ар кандай телевизорлордон көрүп, китептерди окуп, Ван Дам, Брюс Ли, анан ошол эле Мухаммед Али дегендей ошолорду көрүп аябай мындай мен чемпион болоюн, дагы бир кандай деген ой эмес. Мен биринчи ошол татыктуу, мындайча айтканда, орусча айтканда качественный спортсмен болгум келген да, аябайчы. Анан буйруса ошол ишке ашты. Адам кандайдыр бир кыялдарына жеткен сайын алдына жакшы ойлорду жасап, бул үмүт деген нерсе жакшы экен да. Өзүңдүн карьераңдан, жашооңдан жакшы результаттарды үмүт кылып, максат кылып жашай берет экенбиз. Жакшы. Азыр эми биздин программабыздын алкагында ушундай оюндар дагы болот, анча-мынча. Анан маектер дагы болот. Биздин оюнубузга кезек келип жетти. Азыр бул жакта биз шариктер даярдап койгонбуз. Бул жакка алып чыгайын мен. Бул шариктердин ичинде кагаздар бар. Ал кагаздарда тапшырмалар жазылган. Кимге кандай тапшырма келсе, ошону баягы аткарышыбыз керек. Каалайбызбы, каалабайбызбы, аткарышыбыз керек. Бүгүн рингде мен менен сиз, бирок экөөбүз мушташпайбыз, экөөбүз мына ушул тапшырмаларды аткарып жарышабыз. Так. Биринчи тапшырма. Сиз аласызбы же мен алайынбы? Келиңиз чикайт этип көрөлүчү. Ким жеңет экенин чикайт этип. Мен туруп алайынбы же ушунда отура берейинби? Жок, отура берсеңиз болот. Мен деле отуруп алам. Келиңиз отуруп алыңыз сонда. Раз, два, три, ани. Раз, два, три, ани, мани, жүз. Мен жеңдим. Демек сиз биринчилерден болуп, мына ушул шарикти алып көрөсүз. Ачып көрүңүз ичин. Эмне бар болду экен? Ырдап бер дейт. Ырдап бер дейт. Демек азыр биз бул жака караоке чыгарабыз. Буга чейин биздин биринчи коногубуз даярдаган, азыр сиз экинчиден болуп, сиз канчалык деңгээлдерде айт экениңизди азыр көрөбүз, текшеребиз. Негизи тандоо берсеңиз жакшы болмок. Мисалы үчүн үнүңүз жетпей калат деп кой. Мен жардам берем үнүңүз жетпей калган жерде. Кошулуп коюп турасыз анда. Эмеге айтып коюш керек, операторго жакшыраагын коюңуз. Жок, оңой эле, сиз билесиз менимчечи. Шам жагалы деген чыгарма. 1 2 3 кет. Мага көрүнбөй атат, мисалы үчүн. Сөздөр көрүнбөйдү. Билесизби негизи? Жок. Келчи жаным шам жагалы, үйүбүздү толтура, көңүл ачып олтуралы, кайгыргандын ордуна. Келчи жаным шам жагалы, ширин сөздү кеп кылып, ынтымакты ыстынып, үйүбүзгө чакырып, түнү менен таң атканча, шам жагалы та жаганча, жылдыз талбай тараганча, булбул бакта сайраганча, жаратканда
бақыт талай сұраганча, жараткандан бақыт талай сұраганча. Қол шабулар. Баракелді. Азамат ырдаган билет турбайсыз ба? Жоқ, жақсы эле ырдайбыз. Зрениеңиз начар окшойт. Жоқ, зрение жақсы эле. Что-то телевизор көргөн. Жақсы макул. Менин кезегим эми. Мен бирөөнү жарып көрүшүм керек, Кудай деп туруп. Эмне тапшырмак экен мен билбейм өзүм эле. Мен жарышым керекпи, же сиз жарышыңыз керекпи? Каалагандай, мен сиз жарып. Мен тандап туруп мен жарып берейин, сиз эме кыласыз. Каалаганыңыз тандап. Так. Опа. Так, эмне бар экен? Окуй, жаңылмач айтуу дейт. Бул жака биздин жардамчыларыбыз жаңылмач жазып берген. Азыр сиз 3 жолу кайталап окуп бериңиз. Мен кайталаганга аракет кылам. Так. Мага окуп бериңиз, мен кайталаганга аракет кылайын. Сиз окуп бериңизчи. Өзүм окуйм, Мен кайталап берейин. Кеттик анда. Макул. Ат башыдан аттын айкелин көрдүм. Ат башыдагы аттын айкелине чөгөлөдүм. Аттын айкели башы менен экен, аттын башына эми кантип жетем. Андан көрө ат башыга кетем. Кечир кой, жеңилдим деп. Реванш берейинби же? Болду. Биринчи раундда эле. Экинчи раундга балким Ат башына кой туруңуз. Мен өзүмдү сынап көрөйүн, э? Дайыр жооп берейин. Ат башыдан аттын айкелин көрдүм. Ат башыдагы аттын айкелине чөгөлөдүм. Аттын айкели башы менен экен, аттын башына эми кантип жетем. Андан көрө ат башыга кетем. Экинчи раунд. Дагы бир жолу, э? Дагы бир жолу болуш керек болду. 3 жолу айтып берейин. Ат башыдан аттын айкелин көрдүм. Ат башыдагы аттын айкелине чөгөлөдүм. Аттын айкели башы менен экен, аттын башына эми кантип жетем. Андан көрө ат башыга кетем. Аттын башы болду. Ат башыдан Аттын айкелин көрдүм. Аттын башын айкели менен көрдүм. Жо, азыр мындай болуп атат да, Азирет мырза. Мен тренировкадан чарчап келетим, анан бир аз ооруп калыпмын да. Анан ошол себептен дагы бир аз жаңылмаш мен деле айта албайт болчумун муну. Ооба, сиздер кем спортчуларды түшүнүш керек албетте. Сиздер журналист эмессиздер. Бул жакта 3-чү тапшырма бар. Муну ким аткарат эми? Көз да ачкансыз. Давайте. 1, 2, 3. Жок, Раз 3 эле кылбайбы? 3 эле кылалы. 3 эле кылалы, 1, 2, 3 деп эле коелучу. Тиги унсу жок эле. 1, 2, 3. Ай! Тандап туруп бирөөсүн көрүңүз, жаап көрүңүз. Мындай аниме дегендей кылайын беле как? Боло берет. Оппа. Мына. Так, эмне дейт? Лимон жеп бер. Кычкылганча жок элем да, ушул мага келбесе экен дедим эле. Бул жакта лимондор даярдап койгонбуз. Сизге мен жешип коеюн, как раз бир аз эме болуп калыптыр. Келиңиз. Экөөбүз мындай. Сиз ар жагын кармаңыз мени. Жаңы жылыңыз менен ден соолук үчүн деп коелу. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз да шилекей агат азыр. 1, 2, 3. Биринчи сиз жеп көрүңүзчү. Нормально экен. Жакшы эле экен. Мен жагым карышып калды же. Всё. Мага жакты. Сизге жакты. Вирустарды өлтүрүп турат экенбиз да мындай. Рахмат. Дагы бирөөнү аткарып көрөлү, э? Макул. Келиңиз. Эми сизге ошо берейин. Мен 2 жолу сиз. Оп. Бул жакта экен. Эмил Эсеналиевди турапер дейт. Чала спортик. Текшерип көрөлү. Эми чала спорттикти мен өзү мындай ушу спортсмендердин ар дайым жана Абаз мырза да сизге келип кетти.
биздин агайыбыз дагы айткандай, негизинде тарбия ушундай билимдүү, ар тараптуу спортсмен дегенде эле баягындай мышташканда эле башка нерсени билбегенди ойлобой, наоборот, спортсмен дегенде ушул бир аябай адамгерчилиги, билими жогору инсан болуш керек. Болуш керек. Спортчулар. Негизи Бирок сиз азыр биздин тапшырма боюнча Эмилия Саналиевдин күлгөнүн турап бересиз. Кечирим сурайм, мен Койбойм чала деди. спорт экенин ойлоп калбаңыздар деп койбойм. Албетте андай жок, бул жөн эле тамаша болчу Бирок мен экенбиз. дурай дагы өмүрүм мындай дурап мындай эме кылып көргөн эмесмин да, андай şey жок да. Жок, рахмат анда. Бул бизге калсын. Муну Макул. эфирден сырткары ойноп коебуз. Бизге берилген убакыт дагы мына ушинтип соңуна келип жеттир. Эң башкысы, сиздин алдыда ким менен беттешет экениңизди, качан беттеш болот экенин билип алдык. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жакшылап машыгыңыз. Дагы да болсо сизди чоң деңгээлдеги UFC'ден көргүбүз келет. Телекөрүүчүлөр менен эркин микрофон, эркин кайрылуу. Сизге дагы рахмат, Азирет мырза. Жана ошондой эле бардык биздин мекендештерге, бир туугандарга үйлөрүнө береке, тынчтык жана ошондой эле бактылуулук каалайм. Бардык биздин агайларыбызга, спортчулардын баарына ийгилик каалайм. Жана ошондой эле мекенибиз өнүгүп өсө берсин, спортубуз, маданиятыбыз бийик деңгээлдерге чыга берсин, экономикабыз өнүгө өссүн, баары жалпы мындай биргеликте ийгиликтерге жете берели. Бизге дагы дуа кылып, каалоо тилектерди каалап коюңуздар, буюрса алдыда жакшы ийгиликтер, жакшы пландар бар. Чоң рахмат сизге. Ийгилик Рахмат сизге дагы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз спортчу, эң мыкты жигит деп айтып коелу, Бусурманкул Абдибай уулу болду. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар, ишиңиздерге ийгилик.